Саламатсыздарбы? Каналымда менин көрүүчүлөрүм, сиздерди каналымда көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошол бүгүнкү күнү эмне жөнүндө айтып бергим келди. Бул деген Трамп Росс деген мырзаны түрмөдөн чыгарды. Анда өмүр бою эркиндигинен кыйылган адам болчу. Silk Road деген сайтты жасаган болчу. Аны түрмөгө отургузушкан. Бул түрмөгө отургузуп, кайсы айып менен Silk Road деген сайтты жасап туруп, ал деген Gmail почтасынан ага аккаунт куруп туруп, ушул жерден баягы биткоин менен бир кишини өлтүрүү боюнча буйрук бериптир. Кайсы бир ушундай киши өлтүргүчкө. Ошол киши өлтүргүчкө ал $100,000 жибериптир биткоин менен. Анан катында жазыптыр, ушундай кишини өлтүрүп бер деп, Gmail аркылуу. ФБР бүткүл ошол биткоиндин баарын анонимдүүлүгүн бузуп, карап, таап, ошол Gmail'ын тап, катын тап, жазган катын, аккаунтун тап, ошо кайсы аккаунттан жазылганын. Аны ушу менен айып салып, бул киши өлтүргөнгө мажбурлады. Биринчиден, экинчиден ушу мыйзам бузган кара Darknet сайтын жасады. Жана ошол сайт аркылуу ар кандай баягы кишилер баңгизаттар менен соода кылат, ошон үчүн биткоин менен төлөйт. Ошондуктан криптовалюта жана ошонун баары чоң кылмыш. Ошол кылмышка карата өмүр бою эркинен ажыратылат деген өкүм чыгарышкан соттор. Аны өмүр бою ошол эркиндиктен ажыратышканды. Бирок Трамп азыр бийликке келери менен ошо бир түндүн ичинде 40-тан 400дөн ашык ушундай иш кагаздарга кол койду. Анын бириси ошо Россту бошотуу. Росс ким деп аталат? Росс бул криптоэнтузиаст, бул деген либертариандык адам. Либертариандыктар бул деген баягы адамдардын эркиндигин даңазалаган адамдар да. Анан ошол либертариандык бала ошо криптоэнтузиаст деп коет. Криптовалюталарды өчтүү үчүн биткоин жаңы пайда болгондо, Сатоши Накамото деген белгисиз адам биткоинди жаратканда, ошол биткоинди эл арасында мындай жакшы төлөм акчасы катары кабыл алынышы үчүн Silk Road деген сайтты жасаган. Silk Road аркылуу элдер өзүнүн кебетесин көрсөтпөй, толук анонимдүү түрдө ошол ар кандай мындай кээ бир учурда мыйзам менен тыюу салынган товарларды сатууга мүмкүнчүлүк алышкан. Жана ошол сайт аркылуу биткоин менен төлөшчү да, крипто акча менен. Ушинтип толук анонимдүүлүктү сактап соода кылышчу. Ошол нерсе сайтын жасаган. Мунун ниети ошол болчу, биткоин төлөм мындай каражаты катары колдонулсун деп. Ошондо азыр болсо ушунча жыл өткөндөн кийин муну бошоткондо көп ошо азыр деталдар мындай жаңылыктын токотер жерлерин айтсак эле айтабыз, бирок мына ички эмне болуп кеткен, кандай чындык каякта жаткан биз азырынча билбей турабыз да. Бирок жалпысынан айтканда бул деген көптөр ойлоп атышат азыр, буну эмнеге бошотушту? Демек күнөөсү жок. Күнөөнү кайдан табышты? Демек жаланы жабышты. Жаланы кантип жабышты? Булар ойлоп атышат азыр көп деген ушундай серепчилер, крипто серепчилер. Демек Федералдык резервдик система биткоиндин пайда болушу жана биткоинди колдогон сайттардын пайда болушун көрүп, классикалык банк системасына каршы чоң коркунучту көрдү. Жана ошол коркунучту жараткан, жана биткоинди өөрчүткөн адамды өмүр бою эркинен ажыратканга барды деп ойлоп атышат да. Эми эгерде чын эле болсо, чын эле күнөөсү жок болсо, күнөөсү жоктугунан Трамп муну баягы бошотсо абактан, мен да ойлоп калдым, демек чын эле муну жөн жала менен түрмөгө жапкан окшойт ФБР. Анткени чын эле резервдик система Американын корккон окшойт. Бул деген банктарга альтернативаны түзөрүн. Бүгүнкү күнү биткоин дүйнө жүзүнө тарап кетти. Кытай санкциялар болуп атканда, Америка Штаттарынан жана пошлиналар болуп атканда бүт акчасын биткоин менен бир кездерде соодагерлери алмаштырган, ошону менен анын соодасын кылышкан, экспорт импорт операцияларын кылышкан. Бул эң арзанда болот. Бул деген банк комиссиялары 2-1% болсо, булардын 0,001-0,002% болот да. Ушу комиссиялар, биткоин комиссиялары. Ошон үчүн бул аябай арзан. Банктардын бүгүнкү күнү пайда табуусу көп адамдар бул деген биринчиден харам дешет, анткени баягы исламдык принциптерге же христиандын мурунку принциптерине каршы келе турчу нерсе. Экинчи четинен банктардагы баягы жөндөн эле акча жасашат деп эсептелинет да. Бул
абадан эле акча жасашат, анын баарын мажбурлап эле мамлекетти күчкө салдырып эле мамлекет аркылуу баарына мындай кекетип мокотуп эле ушинтип мажбурлайт. А бул биткоин системалары ошол банктардын баягы ачкөздүгүн чектеткен нерсе деп эсептелинет да, ачкөздүгүн кырккан нерселер. Анан ушундай нерсе болуп кетип атат. Чын эле убакыт өтөөрү менен биткоин өзүнүн криптовалюталар өзүнүн пайдасын көрсөтүштү. Бүгүнкү күнү акча менен төлөш үчүн долларды же сомду көтөрүп албай криптовалюта ваш кошелек менен да төлөп койсо болот. Биздин да мамлекетте криптовалюталар толугу менен мыйзамдаштырылды. Анан Трамп дагы айтат, бир түндүн ичинде 6-7 миллиард доллар таптым. Анткени Трампка жанакы анын ошо шайлоо кампаниясына биткоин менен да төлөшүптүр. Трамп бийликке келери менен биткоиндун да баасы өсүп кетти да, 109га чейин чыгып кеткен, 104 миң долларга чейин. Анан ошол нерсе ошол биткоин менен соода кылгандардын да баарын байытып ийди. Анан бул нерсе мындайынан карасак, Трамп өзүнүн кандайдыр бир криптовалютасын жаратты. Анын айылы да мемкоинди жаратты. Мемкоин Трамптын баягы инаугурациянасында баягы өзүнүн көлөмүн, анын валютасынын көлөмүн ашып кетти да, мындай өсүп кетти. Бул нерсе өзү нерсе, эгерде биржа жагын карабасак, биржа жагы бул шылымдык жана казино деп эсептелинет да. Биржа жагы ким билсе ошол жакшы акча табат. Көбүнчө адамдар биржага кызыксаңар акчаны жоготосуңар 100%. Анткени биржада 1% ошол биржаны ойноткон кишилер болот, 99% хамяк болот да, мына чычкандар. Союп жегенге чычкандар да. Алар деген барып туруп акчасын алып барат биржага, анан жоготот. Анткени аларда толук биржанын иштөөсү боюнча, мыйзамы боюнча билими жок. Ошон үчүн криптовалюталар биржалык оюн мен үчүн казино да таза. Буга кызыкпаңыздар. Бирок өзү крипто акча. Бул деген кагаздан чыккан же фиаттык акча же мамлекет мындай кандайдыр тирик болуп турган мамлекетке жөлөнгөн акчага альтернатива сыяктуу болот да. Анан ушул нерсе мындай кызыктуу жана пайдалуу нерсе болот да. Банктарсыз, борбордук банксыз, мамлекеттин көзөмөлү же мамлекеттин кысымысыз элдер бири-бири менен товар алмаша алат, ушундай соода кыла алат. Ушул росттун эң негизги идеясы ошол болду да. Бул идея мамлекеттердин болушуна шек келтирди. Демек, мындай экономика өнүгүш үчүн мамлекеттин кереги жок экен да. Демек, чек арада кереги жок экен да, армияда кереги жок экен да. Экинчиден, банктарга сокку болду, чоң торпеда болду да. Банктар коркутту кадимкидей. Эгерде бизге ушул элдер банк системасыз, банкноталарды чыгарбай, борбордук банк менен кеңешпей, өзүлөрү ушундай криптовалюта чыгарып алып, эч ким менен мындай башкарылбаган блокчейндин жалпы мааниси ошондо да. Блокчейн бул деген робот. Аны бир жасайсың, андан кийин ага кире албайсың. Ал өзү баягы майнинг аркылуу санын көбөйтөт, акча санын, бирок аны сен эч кандай башкара албайсың да. Аны сындырыш үчүн квантталык компьютер керек да, күчтүү компьютерлер керек. Ага да жетет. Жасалма интеллект ага жетип аны сындырат. Ага чейин ушул эч ким башкара албайт ал акчаны, эч ким ага эч кандай үстөк кыла албайт. Анан ошол акча мындай чектелгендиктен, мисалы үчүн биткоиндо 21 миллион биткоин чыга алат да. Анын инфляциясы болбойт. Анткени банктар бүгүнкү күнү кошумча акчаны абадан акча жасаш үчүн, мисалы үчүн акчаны жөн эле печатный станок менен чыгарып коет, мамлекетке ыргытат, анан мамлекетте акчанын көлөмү көп болот, инфляция болуп кетет, баалар өсөт да. Ошентип банктар абадан акча жасашат. А бул болсо криптовалюта, биткоинди карасаң, бул жерде 21 миллион боло алат. Ошон үчүн ага баалар туруктуу болуш керек да. Анткени ушун инфляция кыла албайсың. Печатный станок иштебейт, печатный станок чектелген. Алтын да дүйнө жүзүндө чектелген эмеспи? Ошо алтындык системалар кээ бир учурда ошон үчүн да мындай туруктуулук берет да, финансылык. Ушул идеялар менен жасалган. Албетте, Рос ушуну өрчүткөндө чын эле банктар өтө корккондугу негиздүү болгон да. Келечекте ушундай криптовалюталар өзүн өзү тейлеп, борбордук банктарды керек эмес кылып, жалпы банк системасын керек эмес кылып, өзүнүн ишин алып бара берет. Ошондо банк системалары өлөт да. Дал ошого арналган болчу биткоин жана либертариандык идеялар жана ушул негизи Ростун жибек жолу деген же Silk Road деген сайты. Мына ошон үчүн отургузган окшойт аны. Өмүр бою эркинден ажыраткан окшойт да. Бир кездерде ошо жаңы биткоин чыгып атканда, Silk Road ошо кожоюнун Росту жаңы түрмөгө отургузганда, биткоиндер боюнча окуп, мен деген 3-4 биткоин алып койгом. Анан ошо биткоинди алып туруп, анан графикалык ачкычын
жакшы сактаган эмес экенмин да, ошон үчүн менде 3 биткоин бар, бирок мен аны такыр ала албайм да. Анткени графикалык QR бузулган да. Кап азыр сомдук миллионер болсом да жакшы болмок экен да. Бирок ошол кезде дагы мен көп инвесторлорго айткан болом, биткоинге карагылачы. Бир кызыктай нерсе болуп атат. Албетте биржалык жагын мен каршы чыгам, бирок мындай кызыктуу нерсе болуп атат десем, ошондо мен иштеген инвесторлор, адамдар койчу аныңды биткоин тиги росту карачы, росту түрмөгө отуруп салышты, андай нерсе бизге кереги жок деп коюшкан да. Анан жакында алар жолугуп сүйлөшсөк айтат, Искендер, сен эмнеге ушунчалык көрөгөрсүң, ушу 20 жыл алдын ала көрүп коюптурсуң, 10 жыл мурда сен армияга дрон алып кел дегенсиң, азыр болсо дрондор чын эле кеңири колдонуп атат, биз күткөн эмеспиз сен айткандардын баары чын болуп чыгар дейт. Мен да өзүм таң калып койдум. Мен ошондо айткам, бирок андан пайда чыгара алган жокпуз да, анткени элдин баары скептикалык болгон да. Эгерде алдын ала билсем, мен чын баягы көрөгөчтүгүм орундалып, мындай далилденет экенин, азыр миллионер болмокмун да. Бирок ким билет, эгерде өзүмө өзүм ишенсем, келечекте көрө турган нерселерим бар экен, аларга кандайдыр бир иш чараларды көрө алам да. Бирок силер менин видеомду көрүп ошондой кылсаңар мүмкүн деп ойлойм. Ошондуктан каналга жазылгыла. Ушул QR код аркылуу, мисалы үчүн, биякта бизнес пландоонун ыкмалары сүрөттөлөт. Видео курска катталасыңар, анан кат келет, катталгыла. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.